Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү комитеттин жыйынына чакырылгандар, урматтуу депутаттар, азыр эки депутатыбыз келе атат. Талайт Маматович алды. Башта бериңиздер, мен азыр кошулуп калам деп. Эки доверенность бар. Ошондуктан жумушту баштай берсек болот. Мыйзам жол берет. Ошону баштай берели анда. Кандай дейсиздер? Баштай берели. Анда урматтуу депутаттар, күн тартиби бардыңыздарга күн тартибинде бүгүнкү күндө бизде 12 маселе бар экен. Мыйзам долбоорлор жана келишимдер жана ар кандай маселеде 3 маселебиз турат. Ошондуктан негизи көбүнчө мыйзамдар биринчи окууда экен. Мен ойлойм, буну биз бардыгын таанышып чыктыңар, аны тез эле карап өтөбүз го деп. Күн тартиби боюнча кимде кандай сунуш бар? Сөз Бекешев Дастан Талабаевичте. Урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Эрмекович, мына 9-чу маселе кооперативдер жөнүндө бул жерде жакшы сунуш Айсара Абдибаевнадан түштү. Менимче аны карасак болот, бирок бүгүн Минюстан ошол зам жок да. Ошондуктан ошону пока алып салбайлы күн тартибинен. Бул бир. Экинчиден болсо, урматтуу Данияр Эрмекович, биз мындай ачык эле сүйлөшөлү да, мына кворум боюнча дайыма проблема болуп атат да, азыр жаңы регламент боюнча видеоконференция аркылуу дагы кылса болот да. Ошол Zoom конференцияны биякта мындай техниктер отуруп алып бул жерде кылса жакшы болот эле. Мен өзүм мына Казакстанда болгом, парламент ичинде мен таң калдым да, комитет, бюджетный комитет. Zoom аркылуу мисалы келе албай калса, Zoom аркылуу алар жооп бере атышат, суроону бере атышат депутаттар. Ошону биз дагы ошондой практиканы кылдырсак, жакшы болот эле да. Рахмат. Рахмат, Дастан Талабаевич, туура айтасыз. Жаңы регламент негизинде онлайн ошо Zoom аркылуу өткөзсөк болот, но бирок азыр мына Абиров депутатыбыз келип калды. Ушу мен толук кандуу жумушубузду баштасак болот. Сөз Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат, урматтуу коллегалар. Жаңы регламент боюнча Данияр Эрмекович, сиз башынан айтып кеттиңиз, доверенность депчи. Доверенность өзү жок. Мындай конституцияда белгиленген, аны карабайлы, кворумдун өзүн карайлы, анан могу видеоконференция боюнча, ал боюнча айтып коеюн маалымат катары. Азыр Кореяга поездка болот. Кореядан атайын планшеттер алыныш керек. Ошол планшеттер менен биз видеоконференция жана ошондой эле добуш берүү механизмин через Face ID же отпечаток пальца болуп калат. Ага бир аз убакыт керек, Дастан Талабаевич. Ага убакыт керек. Мен ойлойм, кийинчерээк жакын караларда жаналарды алып алсак, анан кийин ага өтөбүз, Кудай буйрса. Рахмат. Дагы кимде кандай сунуштар бар? Урматтуу депутаттар. Сөз президенттин жана министр кабинетинин өкүлүндө. Саламатсызбы, Данияр Эрмекович, саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күн тартибине бир макулдашууну суранабыз. Бул Кыргыз темир жолу инфратүзүмүн климатка туруктуулугун жогорулатуу долбоору боюнча грант жана насыя берүү жөнүндө макулдашууну суранып атабыз. Бул эмеге Японияда кол коюу пландаштырылууда. Биякта 8 миллион кредит катары жана 3 миллион грант катары берилип атат. Эгерде толук биякта Минфиндин, Минтранстын жана темир жолунун өкүлдөрү бар. Экинчи маселе, баягы разныйга киргизип берсеңиздер, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин 115-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык 14-октябрда 2022 жылда биз чечим чыгарганбыз министрлер кабинети тарабынан. Тескеме Партнер нефть жоопкерчилик чектелген коомуна 650 миллион сом сумманы бюджеттик кредит бөлүп берүү боюнча. Бул өзүбүзгө керектүү болуп жаткандыгынан байланыштуу. Бул материалдар 2 жума мурун сиздерге берилген. Мүмкүн болсо колдоп бериңиздер, суранабыз. Урматтуу депутаттар, дагы кимде кандай сунуштар бар? Айтып коюңуз. Данияр Эрмекович, өкмөттүн сунушу боюнча бир айтып коюңузчу. Сөз депутат Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Өкмөттүн мүчөлүгүнө кайрылып кетет элем да. Силер азыр эле бул жака келип атып, ушул маселе чыгып калды деген маселе турбайт да. Силер буну жок дегенде бир күн мурун же эртең менен эрте бул маселе козголот да. Силерге ошон үчүн ушундай козголгон нерсени алдын ала комитетке берип койсоңор, бизде өзүнүн чатыбыз бар.
жок дегенде чатка материалдарды ыргытып же жок дегенде помощниктер аркылуу материал бердирип койсо ошондо кийинкисинде маселе болбойт. Анан моинтип алып келип туруп эле чак этип берип койсоң азыр же окуп алсак эртең ана буга жооп берсек биз добуш берип алгандан кийин ушуну Данияр Эмекевич бир тартипке салып койсок эртең менен хотя бы эртең менен берип койсун биз хотя бы көрүп алайлы. Рахмат. Жарайт. Сөз депутат Талиева Камила Абдыразаковна. Арбагыла, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Биз өткөндө эле бул тартипти, мындай күн тартибиндеги тартипти биз сүйлөшүп албадык беле добуш менен. Күн тартибинде бар материалдарды карайбыз. Андан сырткары биздин колубузга материал тийбесе, карабайбыз деп сүйлөшкөнбүз. Туурабы? Биз добушка салганбыз, өткөн. Ошон үчүн азыр мына партнер нефть деп атат, бул материал жок бизде. Биз кайдан билебиз? Эми грант деп атат. Мамлекет 3 миллион грант, 7 миллион карыз деп атасыңарбы, кредит деп атасыңарбы? 8. Эми бул окуганыбыз жок да буларды кантип материалын карабасак, бул партнер нефть боюнча дагы материалды окубасак, кандай биз анан талкуулайбыз? Ошон үчүн мындай эмеге жол бербейли, Данияр Эрмекович. Эмкиге алып келсин, даярдансын, материалды биз окуйлу биринчи. Рахмат. Рахмат, сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Кечиресиз, урматтуу депутаттар, туура бул жерде тартип негизи болуш керек да. Чындыгында Кабминдагы администрация президенти да көнүп калышты да. Биз акыркыда что-то добрый эле болуп атабыз, ачык элечи. Андай болбойт, андай болбош керек негизи. Заранее алдын ала бериш керек да. Тем более туура вот Марлен Абдрахманович туура эле айтты да. В любом случае, вы же заранее об этом знаете, почему вы приносите прямо в день заседания. Ошондуктан бул эки маселени кийинки жумага калтырайлы, проблем жок, аны карайбыз. Просто ирет менен бүгүн и так эле мына көп маселе. Рахмат. Туура айтасыздар, урматтуу депутаттар, бирок могу бирөөсүн мүмкүн болушунча сураналык деп атабыз, жанагы климатическая устойчивость темир жолу боюнчачы. Бул 9-унда сүйлөшүүлөр бүтүп, тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп, бул жакынкы арада кол коюлганы жаткандыгына байланыштуу суранып атабыз в неочередном порядке. Бир жума 10 күндө атабыз, эми бүгүнкүдөн сиз башканы айтып эме алып атасыз. 3 комитеттен өтүп атабыз. Бүгүн сиздердикинен, эртең транспорт комитетине ушуну коюп берсеңиздер сураныч. Тиги экинчи маселени шашпай карап, эмки жумага камсыздап берсеңиз жакшы болот эле. Уруксат болсо. Рахмат. Негизи башка суроолор жокпу? Сунуштар дошко. Эми азыр менде такташып алайлы, урматтуу депутаттар. Бул жерде азыр бизде 3 депутаттан сунуш түштү. Эми